Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Кечээ Ошто жүргүнчүлөрдү ташып кетип аткан автобус өрттөнүп кеткен. Кудай сактап, эч ким жабыр тарткан жок. Бирок элестетсеңиздер, жүргүнчү ташып кетип аткан автобус шаардын чоң так ортосунда кадимкидей жалында өрттөнүп кеткен. Ошол күнкү журналга катталган, карап текшерсеңер да болот. Мына журналда турат. Катталып, механиктин астынан өзүнүн колу менен чыккан ал автобустарчы. Эми экинчи рейсинде кетип аткан жеринде ошондой случай болду. Бир рейс жакшы эсен-аман барып келген, экинчи рейсинде кетип аткан жеринен ошондой случай болуп калды. Неден болуптур, аныктадыңыздар? Эми аныктап, биздин аныктабыбыз боюнча текшерип көргөнүбүздө электр оборудованиядан кеткен. Замыкания жүргөн ошол жерден. Бул жерде булардын иштекирлери өтө бири-бирине плотный соединение болушат. Жакын. Мындай өтө катуу соединение. Ошол жерден жанагы аз-маз кыймылдаган учурларда ошол жерден бир трещина кеткенби, же кандайдыр бир дефекти кеткенби, ошодон кеткен. Айдоочунун айтуусу боюнча щиттеги баардык көрсөтүү, жанагы аппараттарды көрсөтө турган щиттеги баардыгы өз нормасында жүргөн, суунун ысыган жери байкалган эмес, майдын уровени өз ордунда болгон. Ошону азыр автобуска барып эле көрсөтүп бербейсизби? Каерде турат ал автобус азыр? Азыр аларды да көрсөтүп, сизге көрсөтүп беребиз. Булар өзү мен билгенден келгенде эле бузулган, бул автобустар да. Ошондой болгон экен. Келгенден кийин эле бирөөнүн мотору кармаган. Бирөөнүн мотору кармап, кийин бул жерден мотору боюнча кайра моторун алып келип коюп беришкен экен, а? Бир күйгөн автобус ушул да, Ооба, күйгөн. Азыр ичине кирип көрсөк болот? Ооба, болот. Мына автобус, баягы күйгөн автобустун ичинде турам мен азыр. Мына ичинде дээрлик мына аркадагы бир катар отургучтардын бардыгы күйүптүр. Мына 1, 2, 4 отургуч, 5 орунду болсо керек эле. 6, 7, 8, 9. Мынага дагы бир аз өтүптүр. Ичиндеги бардык нерсеси булар пластмассадан, булар пластиктен. Мына жактар пластик, мынабысы фанер окшойт. Анан эми бул күйгөндө мунун ичинен кантип адамдар аман эсен чыгып кеткени түшүнүксүз. Баягы күнү биз мына троллейбустар паркын кыдырып келгенбиз. Анан ал жакта баягы мындан бир нече күн мурун бир автобус өрттөнүп кеткен жолдо. Анан анын себеби аныкталдыбы, ага жараша мындай алдын алуу мындан ары кандай чаралар көрүлөт? Ал боюнча биз алдын ала маалымат алганда ошол электропакет жагынан өрт чыгып кетти деген маалымат берди. Бирок биз ошол эле күнү ошол өрттүн себебин аныктоо боюнча жумуш топ түзүп мэрия тарабынан буйрук чыгарып, атайын буйрук чыгарып, ошол мекеме ишканага жөнөткөнбүз. Бирок ошол эле учурда ошол органдар тарабынан дагы бүгүнкү күндө иликтөө жүрүп атат. Ошон үчүн биз азыр органдардын иликтөөсүнүн жыйынтыгын күтүп турабыз. Ошол жыйынтык кандай чыкса, ошого караша иш-чара алып барабыз. Бир суроо да, мен сурап көрдүм. Биринчиден ошол өрттөнгөн машиналар орустардык экен. Россиянын жана өндүрүшүнө таандык. Чыгымы өтө көп экен. Андан сырткары биздин жолдорго мындай ыңгайсызыраак экен, чоңураак экен габарити. Анан негизи эле ал техникалык жактан деле ошол келгенден кийин эле бузулуп баштаган да мен билгенден. Ошодон улам сапаты менин оюмча ал жакшы эмес десек болот. Бизге туура келбейт десек болот да. Менин оюм, жеке оюм. Мындан ары кандай кыласыздар? Ошону эле дагы ала бересиздерби? Жок, азыр негизинен бул автобустардын келгенине 5 жылдын тегереги болду. 5 жылдан өтүп калды. Ошондон бери азыр бүгүнкү күндө жүрүп атат автобустар. Туура габарит боюнча кичине 12 метрлик автобустар биздин жолдорго кичине туура келбей атат. Мындай биз шаарда болгону 3 чоң биздин көчөбүз бар. Бул Ленин көчөсү, Масалиева, анан Курманжанда. Андан калган көчөлөрүбүз кичинекей көчө болгондуктан
бизге өзү практичный ошол 8 метрден 10 метрге чейинки гана автобустар туура келип атат. Биз азыр ошол боюнча дагы иш алып барып атабыз. Эми кийинки жолу алганда ошол 8 метрден 10 метрге чейин деп атабыз. Бирок ошол отуну ГСМ ошол газ менен жүрө турган более азыр дүйнө жүзү боюнча экономдуу болуп көрсөтүп атат. Ошол боюнча биз азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Анан жанагы эмеси боюнча, сапаты боюнча техникалык 20 жылдап, 30 жылдап кызмат кылган автобустар бар да. Мисалы Япониянын, Европанын автобустарын эмне үчүн вариант катары карабайбыз? Негизи ошол алып аткан маалда Европанын автобустары булардан 3 эсе кымбат болгон. Себеби Германиядан чыккан, Япониядан чыккан автобустар булар кымбат болот биринчиден. Экинчиден сапаты дүйнө жүзүндө бул коомдук транспорт өзү максимум 5 жыл иштейт да коомдук транспортто. Мисалы башка мамлекеттерге да барып көрсөңөр, ошол өнүккөн мамлекеттерди айтайлы эми. Коомдук транспорт ошол алынган, сатып алынгандан баштап 5 жылга чейин иштейт да, 5 жылдан испытанияга чыгат да бул. Биздики кача чыгат? Азыр биздики уже 5 жыл болуп калды, эми биз мүмкүн болушунча көбүрөөк иштеткенге аракет кылабыз, баягы чөнтөгкө жараша. Бирок бизде испытанияга чыга турган дагы бир 30-40 жылдап иштеген автобустар турат экен да, чыкпай. Аларды эмне кармап отурабыз? Аны пайдалуураак бир жака жумшаса болобу? Аны билесиз да, ошол Кытай мамлекетинен алынып келген, алардын срок годности жеткен, азыр бүгүнкү күндө турат гаражда бардыгы. Списание боюнча биз бир нече жолу УМСке жазганбыз, себеби бардык шаардага келген баалуулуктар автобус болобу, троллейбус болобу, башка нерсе болобу, бардыгы ошол биздин управление муниципальной собственности деген бар, ошол мекеме ишкананын балансында турат. Ошол ишкана аркылуу списанияга чыгарыш керек. Экинчиден эми биз неге аны жөн эле ошол таштандыны жөн эле кармап отурганыбыз? Таштанды эмес, ал биз дагы бир азыр унаа курулуш заводу түшкөн. Ошол завод менен биз алдын ала мындай сүйлөшүүлөрдүн негизинде алар ошол биз корпусун берсеңер, биз электромобиль чыгарабыз деген сунуштарын берген. Азыр ошолор боюнча дагы иш алып барып атабыз. Ошо эгер биз канча штук берсек, бизге кайтарымына канча штук бизге электромобиль берет. Ошол боюнча кармалып турат азыр. Анан баягы өрттөнгөн автобус боюнча. Мындан кийин бир кепилдик болобу? Азыр мисалы кээ бир автобустар түтөп жүрөт, түтүн ичине кирип атат. Ошол лиязда. Ошол техникалык абалынан эле бул мотор жагынан түтүн кириши мүмкүн анча-мынча жерлерден. Бирок мындай бурса ушул күйүп кеткендин жыйынтыгы чыкса, кайсыдан күнөө кетти, же водительден күнөө болдубу, же болбосо ошонун ошол технический жагын караган адистенби, же болбосо главный инженериненби, же болбосо ушул тармакка электрооборудование жооп бере турган адамдын күнөөсүнөн болду. Ошол боюнча биз сөзсүз түрдө меме кылабыз, чара көрөбүз. Ошол боюнча андан кийин эле сразу ошол биздин троллейбустун паркка тапшырмалар берилген. Ошолордун техникалык абалын жакшы мемеде кармоо боюнча. Анан жаңы линияларды ачуу деген план барбы жок? Биз күнүнө 20 троллейбус чыкса, күнүнө автобус чыкса, автобус жөнүндө эле сөз кылайлы, автобус чыкса, ар бири 7ден 6дан рейс кылат да. Ошондо 20сы жалпы бир 120 рейс жасайт да. Эми мындай да, бул азыр кырсыкта, мисалы, жан түшүнүп атабыз. Эми ошондо күнүнө 120-150 рейстен жасаганда эми bir жылда 360 күн бар, 5 жылда ошончо күн бар, ошонун ичинен эми кокустук дагы болуп кетип атат да. Мен ойлойм азыр эми бул күйгөнү боюнча дагы так маалымат чыгат, эмненин эсебинен, кимдин күнөөсүнөн чыккан. Анан жанагы рентабелдүүлүгү боюнча троллейбустар абдан пайдалуу экенин деп атабыз. Экологиялык жагынан дагы, анан ичинде эле баягы чыгымы жагынан дагы. Анан демек ошол экономдуу экенин билип турсак, анда биз жаңы линияларды ачканга шаарда азыр мисалы бизде шаарда жанагы Ак Буранын боюн оңдогон зарыл беле, же жаңы линияларды ачкан зарыл беле? Эми жаңы линия ачканга биздин Ош шаары билесиздер, мындай чен Бишкекке караганда кичине географиялык абалы башкачараак. Себеби троллейбустар подъемго келгенде алар андай жерлерде жүрө албайт, мындай чыгып түшкөн тегиз жерге ыңгайлашылган.
Анан эми азыр биз ойлоп атабыз ушу 3-чү линия. Азыр шаарда 2 линия болуп атса, 3-чү линия ошол Кооператив көчөсү менен барып Барысбек Кургоюнан Актилекке барып, Актилектен ошо Жапалакка чейин бир линия тарта турган. Бирок бул троллейбусный линияны тартыш үчүн бул опораны коюп коюп эле линияны тартып койгон менен иш бүтпөйт да. Себеби ал жерде көп иштер болот. Мисалы, ага питание беришибиз керек. Питание бериш үчүн отдельно биз подстанция курушубуз керек. Ошолордун баардыгын чыгымын алып келгенде көп акчаны требовать этет да. Бул жолду мен азыр так айта албайм анча соң. 1 километри канча болушу мүмкүн? Сиздер бирдемеге негиздеп айтып атасыздар да бул кымбат болот деп. Себеби айтып атпаймынбы? Линиянын өзүн куруш керек. Андан сырткары ага питание бере турган өзүнүн аралыгы бар. Ошол подстанция куруп кетишибиз керек да. Ошондо деле 1 чакырымга чыгымы канча болот? Мен азыр так айта албайм, канча болот деп. Бирок кымбатка түшөт. Сиз кымбат деп атасыз да, бирдеменин негизинде айтып атасыз да. Айтып атпаймынбы? Себеби биз 2-чи линияны мурдагы проектте биз реконструкция кылып көргөнбүз да. Ошондо бул линиянын реконструкциясы деле бизге бир кыйлага түшкөн да. Рахмат.